رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ошондой бизге Рамазан айында бир берекелүү бир айларды берип койгон, күндөрдү берип койгон Аллах Таалага миң мертебе шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыздын Рамазан туурасында айткан хадистери берекелүү, Курандын аяттары албетте толтура. Мына ошол хадистерден бир канча үзүндү катары бизге бир таалим катары Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат экен: "Инна уммати лан юхзау абадан ма акаму шахра Рамазан." Менин үммөтүм эч качан зыян тартпайт эгерде Рамазан айын кайым кылса, Рамазандагы айткарылган, талап кылынган талаптарды аткара турган болсо, менин үммөтүм эч качан алар зыян чекпейт деди. Ана ошондо ансарлардан бир адам Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келип сурап туруп: "Ма хизюхум фи идаатихим шахра Рамазан." Я Расулаллах, сиз айттыңыз, эгерде кимде ким менин үммөтүм Рамазан айынын акысын өтөсө, анда эч качан зыян тартпайт дедиңиз. Эгерде Рамазандын акысын өтөбөй калса, кандай зыян тартып калышы мүмкүн деп ансарлардан бир адам сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Интихакул махарим." Шариатта арам деп койгон нерселерди Рамазан айында кылуу, бул ошол Рамазандын жакшылыгынан кургалуу деди. "Мен амила суан." Рамазан айында бир жаман ишти кылса, ау зана же зына кылса, ау сарака же уурулук кылса, фалан юкбала минху шахр Рамазан. Анда ал адамдын Рамазан айында бир жаман иш кылса, же бир зына кылса, же бир уурулук кылса, анда ал адамдын Рамазандагы кылган амалы кабыл болбойт дейт. Ва лаанаху Раббу азза ва жалла. Ал адамга Аллахтан лаанат болот дейт. Вал малаикату ила мислиха минал хаул. Жана периштелерден лаанат болот дейт. Келерки жылга жери ошондой эле Алладан жана периштелерден бир Алланын рахматынан айдыла тургандай бир иштер болот дейт да. Кудай өз сактасын. Фаин мата кабла шахр Рамазан. Эгерде ошол бир адам Рамазан айы келе электен мурда өтүп кете турган болсо, фалюбшир бин нар, анда ал адам тозок менен сүйүнчүлөнө берсин дейт. Фаттаку шахр Рамазан. Ошондуктан Рамазан айында такыбалык кылгыла, Кудайдан корккула, шарият тыюу салган нерселерди интихакул махарим кылбагыла, шариатта тыюу салган нерселерди кылбагыла деди. Фаиннал хасанат тудаафу фи. Анткени Рамазан айында адамдардын кылган жакшылыктары эселенип берилет. Ва кедалика сайят, ошол сыяктуу эле Рамазан айында адамдардын кылган күнөөлөрү да эселенип берилет деди. Ошондуктан бул жерде ошо Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан үммөткө бир эскертүү катары, коркутуу катары Рамазан айынын урматы, Рамазан айынын кадыры сакталыш керек экендиги, канчалык деңгээлде зарыл экендиги айтылып атат. Ошондуктан шариятыбызда бул Рамазан айынын урматын сакташыбыз керек. Ошон үчүн Рамазан айынын урматы катары орозо адамдардын астында ооз ачык, ар кандай бир себеп менен ооз ачык болгон адамдар деле менин оозум ачык деп эле алардын астында Рамазандын урматын сактабастан ичип жегени, Рамазан айында чоң эле адамдардын көчөлөрдө тамак ичип жүрүшү, Рамазан фарз болгон адамдардын бул ошол нерселердин бардыгы ошо Рамазандын урматын сактабагандык болуп эсептелет. Мына бул хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошону айтып атат: "Интихакул махарим" дегенде Рамазан айында Рамазанда арам нерселерди аткаруу жана Рамазандын кадырын сактабай, Рамазандын кадырына доо кетиргендин жазасы катары Алла Таала ал адамдын Рамазанда кылган жакшылыктарын кабыл кылбайт дейт экен. Мына хадисте келип атат. Андан кийин келип Алланын жана периштелердин келерки жылга жери үзүлбөстөн Алладан жана периштелерден лаанат болуп турат дейт. Наалат деп коебуз кыргызча, лаанат дегенде ошо Алланын рахматынан үзүлө тургандай бир Алланын бир жемесине туш болот экен. Эгерде кийинки Рамазан келе электен мурда өлүп кете турган болсо, анда Кудай андан сактасын тозогу болуп калыш коркунучу бар дейт экен да. Мана ошондуктан Рамазандын урматын сактагыла, Рамазан айында Кудайдан корккула, такыбалык кылгыла. Анткени Рамазанда кандай сооптор эселенип берилсе, күнөөлөр дагы ошондой эселенип берилет дейт экен. Ошондуктан иншалла Аллах Таала бизге ошо берекелүү Рамазан айында турабыз. Рамазан айында
ошо шарияттын урматын, Рамазандын урматын сактап, шарият көрсөткөн талаптар менен орозону тутуп берүүгө Кудай Таалам баарыбызга тауфик берсин, ынсаф берсин. Рамазанда бир шарият тыюу салган иштерди кылып коюудан Кудай Таалам баарыбызды өзү сактасын. Буга окшогон нерселерди айтуудан адамдарды коркутуу эмес, буга окшогон нерселерди айтуудан жаман нерсени, шариятта жаман нерселер айтылышы мүмкүн, бирок андан максат адамдарды коркутуу, үркүтүү эмес. Андан максат адамдар ошондой жаман нерсени, ушундай жаман экенин билип, ошол нерседен тыйылуу максат болуш керек. Ошондуктан бардык мусулмандар ушул Алланын өкүмдөрүн аткарып, өзгөчө Рамазанда Алланын өкүмдөрүн аткарып, орозо кармап, күнөөлөрдөн тыйылып, арам нерселерден тыйылганга колдон келген аракет жумшаш ар бир мусулмандын мойнундагы милдети.